Туғандар, ассаламу алейкум, балуандар. Өзгөнде Красный Маяктабыз, туғандар. Шул жерде сатыла турган аттар бар екен. Шул сатыла турган аттардан бир маалымат берсек, туғандар. Бүгін 4 октябрь болуп калды, туғандар. Өзгөн району Красный Маяк айылынан сатууга коюлган 3 ат бар екен. Шулар жөнүндө Кудай буйрса, шул чакан аттан баштайбыз, туғандар, биринчисин. Ассаламу алейкум, балуан ака, жакшысызбы? Бұл 3 ат чыгарабыз, Кудай буйрса. Bir at. Бұл 1 ат. Бұл көрөбүз эми кайсыны кандай кылабыз. Карабайыр. Бұл Карабайыр өзү, а? Эки асый. Ооба. Үйүрү улагы. Үйүрү бар, былтыр үйүрдө жүргөн. Быйыл айылда эле болду. Курукта, куугазык кылдыңар. Эми курукта турбады, көк жеп атты. Көктөгө жеп аттың. Бою канча чыгып калат бунун? Бою 1.60 шамалап калат, 1.60. 1.60 шамалап атабыз, а? Ооба. Бир нары бери бастырыңызчы. Бери бастырып коюң, Өзүм басымды бастырасыз, а? Түз бастырып өтө бериңизчи. Кышымдары жакшы экен, туғандар. Кара кашка экен да жаныбар. Улак өтө күчтүү. Улак өтө күчтүү дең. Шул жерде айылда шабылып жүргөн ат бул. Шабылдайт экен да, семиз экен, көп кыйнабаң эми, семиз атты. Бир кыска кагып коюң, а? Катуу күйүктүрүп кыйнабаң. Оңго солго поворот жасап, раз бир. Оборотун көрсөтүп. Жаныбар. Ордунан калыңчы, ордунан бир көрөлүчү. Тапанча урдай турган ат экен да бул. Топ нары сүрүлүп, бери сүрүлгөндө сразу урдап кете турган ат экен да бул, а? Суу туш керек ат. Суу туш керек тең. Ооба. Быйыл жазы менен туруп турду да бул, а? Ооба, быйыл жазы менен 2-3 килодан жемде турду. Арпа жеп. Азыр кичине багылып туруп калды. Бул характерин айтып бериңер, мен кашкабагын көрсөтүп турайын. Характери жоош өтө колго. Такага өтө жоош тең. Акурда тиштеп, баягыдай өнөрлөрү жок. 4 казыгы бар, таза экен. 4 казыгын бар, таза. Дени башы бар, таза. Жеген ичкен жакшыбы? Жеген ичкени жакшы, аттын денеси. Туганда жылтырап тур да бул. Жем жеп, отту жеп, жылтырап тур да. Эми жакшынакай кылып суутуп алыш керек, Кудай буйрса. Бул ата тегин айтпайбызбы ака? Ата тегин билбейт экенмин мен. Билбейсиз? Көрүп жүргөм деле, ата теги кандай сурабадым аны. Улакка жүгүрүп жүргөндөн алгансыз. Улакка жүгүрүп жүрөт, ушу. Чөйрөдө бар эле таанийт нердеги. Кайман аты барбы? Кайман аты Каракашка эле. Каракашка деп коебуз, а? Бул Каракашканын тыгынын айтайлы эми, кыскача эле кылып. Тыгыны 170 эке жак. 170 миң, а? Базар баасына койдук, а? Базар баасынан эле мындай койдук. Мындайраак койдук, а? Андан азыраак түштү ага беребиз кичине. Түшүп беребиз. Соодага месте калтырабыз, а? Жөндү келди, жөндү эле койдук мына. Болду. Жөндү эле келди бизге мына. Жөндү эле койдук баасын мына. 170 миң экен, тугандар. $2000 коруп калат экен да, тугандар. $2000 болот экен. $2000 болуп калабы? Ооба. Ат жоон ата, караң, үстү өтө. Ошондой. Үстү дагы толук дейт мына. Тугандар. $2000, 170 миң сомго коюлду, тугандар. Сууткан болсоң, Кудай кааласа дагы. Жакшы суутуп алса, жакшы мал менен бастырып, айнытпай, Кудай буйрса, така улактарга ушу кеңир барат экен да. Урдап качканга оңой экен да, жаныбар. Жерге жакын. Ушул жазып турган номер сиздики, WhatsAppка жаза берсин, чала берсин. Ушул номерге Нокенден Өзгөн району, Красный Маяк айылы, тугандар.